Саламатсыздарбы? Бүгүн 16-июнь болуп калды. Кеч болсо дагы сиздер менен жакшы бир жаңылык менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Бул жаңылык азыркы биздин өлкө башындагы турган жетекчилердин кылып жаткан мээнети, кылып жаткан үзүрү деп атасам жаңылышпасам керек. Албетте, туура эмес ойлогон көрүүчүлөр башкача баа бериши мүмкүн. Пакта коюп жатасың, жагынып жатасың депчи, бирок андай эмес. 2 ай мурун мамлекеттик ипотекалык компанияга документтерди тапшырган болчумун. 2 ай дегенде жооп келди. 1 ай өткөндөн кийин аларга чалып байланышсам, кайрылгандардын саны көп болгондугуна байланыштуу кароо мөөнөтү, текшерүү мөөнөтү узагыраак болуп жатат деп түшүндүрүшкөн. Бирок ошого карабастан кечээ жакында эле мага кабар келди. Өзүмдүн жеке уюлдук номериме сиздин арызыңыз канааттандырылды. Сиз Бишкек шаары боюнча 9498 болуп кезекке турдуңуз деп кабар келди. Буну менен мен эмнени айткым келет? Албетте, ооба 9498 болуп туруу бул Бишкек шаары боюнча албетте көп убакытты талап кылат. Бул кезек жеткенге чейин, мага жеткенге чейин жок дегенде бир 3 жыл, 4 жыл болушу мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы мен бул мөөнөт бат эле өтүп кетет деп жакшы бир ниеттерди кылып жатам. Себеп дегенде буга чейинки өлкө башчылары бул демилгени көтөрүп, буга чейинки азыркы ажоого чейинкилер бул демилгени көтөрүп, бирок бул демилге бойдон эле кагаз жүзүндө калып кете берген. Кагаз жүзүндө гана айтылып, кагаз жүзүндө гана пландаштырып десек. Бирок акыркы мына 2-3 жылдын аралыгында бул демилге сөздөн ишке өтүп, жыйынтыктарын, үзүрлөрүн көрсөтө баштады. Жөнөкөй мисалы үчүн бизге окшогон эч жерде, эч бир мамлекеттик кызматта же муниципалдык кызматта иштебеген жарандар үчүн дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп, ушундай үйлөр курулуп жатат. Ошого мен үй албасам деле, үй алгандай эле сүйүнүп атам. Себеп дегенде кезекке турдум. Мен сыяктуу жашы 40-ка деле жакындап, бирок үйү жок, жери жок жарандарга аябай эле жакшы жөрөлгө, жакшы бир иш чара жүрүп жатат деп айтсам жаңылышпасам керек. Андыктан эмне кылабыз? Эми күтөбүз, эми сабыр кылып ушунча жыл талаада жүрсөк дагы бир аз чыдап койсок, мамлекет тарабынан 8% ипотекага үй алсак болот буюрса. Ошол сиздер дагы эгерде үй жайыңыз жок болсо, мен сыяктуу туруктуу жашаган дарегиңиз боюнча документтериңизди топтоп тапшырсаңыздар болот. Ал үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтына кирип, сайтынан өзүңүздөргө кызыктырган, өзүңүздөр издеген маалыматты ошол сайттан алсаңыздар болот. Жана эми өлкөдө болуп жаткан жакшы жылыштарды, жакшы өзгөрүштөрдү көргөн адам сыяктуу болуп жатат, жасалып жатат деп айтып коюшса, бул жаман бир иш болбосо керек. Тескерисинче, ошол сыяктуу өзгөрүүлөрдү, ошол сыяктуу өнүгүүлөрдү көрө албастан Кыргызстандын чет жагында туруп алып ар кандай
пикирлер таратып, ар кандай коомду терс ойлорго бурган жарандарга мен кайрылып кетет элем. Эгерде силер ушундай жакшылыктарды көрө албайсыңар, анда мен билбейм силер кандай адамсыңар. Ошол кыскасы азыркы жетекчилерибизге дагы да күч кубат берсин, дагы көп ойлорду берсин, пикирлерди берсин. Канткенде Кыргызстан бат саздан чыгып, бат бутуна туура кетет деген жакшы бир ой пикирлерди берсе, ошо биздин жетекчилер алардын баарын ишке ашырса, баардыгыбыздын жашообуз, баардыгыбыздын көз карашыбыз, баардыгыбыздын ниеттерибиз оңолмок. Ошол баардыгыңыздарга рахмат. Сиздер дагы эгер мага окшоп үйүңүздөр жок болсо, кагаздарыңыздарды топтоп, жакшы ниет менен ошол ГИКке кезекке турсаңыздар болот.